Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу. З бандитів російських робить примар Байрактар. Түрк дроонунун жаратуучусу жана Түркия мамлекетинин президенти Режеп Тайып Эрдогандын күйөө баласы Селжук Байрактар. Селжук Байрактар жеке ишкер, инженер, техника илимдеринин директору жана биргелешкен компания Байкер Макина. Баса дагы айта кетсек, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын күйөө баласы. Акыркы жылдардагы согуштук кагылышуулардын бири дагы учкусуз учактарды колдонбосо болбойт. Ошондуктан бул видеодо биз унаа тетиктерин өндүрүүчүлөр кандайча күчтүү куралдын автору болуп калышына тууралуу айтып бермекчибиз. Силер менен биз Универсал Кейджи каналы. Ассаламу алейкум. Селжук Байрактар Түркия мамлекетинин Стамбул шаарынын Серер аймагында 1979 жылы 7 октябрда туулган. Атасы Адземир Байрактар Айрек космос тармагында өнүгүп, робототехника жана башкаруучу системаларын, ошондой эле учкусуз учуучу аппараттарды чыгарган. Байкер Макина компаниясынын негиздөөчүсү жана ээси. Селжук Байрактар 2002 жылы Стамбулдагы техникалык университетин аяктаган. Ал Пенсильвания университетине жана Массачусетс технологиялык институтунда магистратура даражасына ээ. Жордания технологиялык институтунун доктору. Селжук Байрактар 2016 жылдын май айында Байкер Макина жаны өнүгүүсүн көрсөткөн. Байрактар ТВ-2 чалгындоочу учкусуз учуучу аппараттарын көрсөткөн. Измирдеги биргелешкен аскердик машыгууда катышуу менен өкүлдөнгөн. Түрк куралдык күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Хулиш Акардин чечими менен бул учкусуз учак түрк армиясынын тарабынан кабыл алынган. Америка Кошмо Штаттарына учкусуз учуучу аппараттардын долбоорунун негиздерин өздөштүргөн. Селжук Байрактар 2007 жылы ал мекенине кайтып келип, Түркиядагы сокку уруу жана чалгындоочу учкусуз учактардын биринчи иштеп чыгуучу болгон. Селжук Байрактар өз маегинде алардын баары биздики, түрк адистери менен мен сыймыктанам. Түркиядагы учкусуз учак өндүрүшүнүн өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн көптөгөн сыйлыктарга ээ. Азыркы учурда анын компаниясынын жаңы учкусуз учуучу аппараттарын иштеп чыгууда жана өндүрүүдө негизги ролду ойнойт. Ал ошондой эле изилдөө тобунун жетектейт. Ал эми Селжук Байрактардын өз үй бүлөсүнө кайтып келсек, 2016 жылы май айында Селжук Байрактар Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын кичүү кызы Сүмейя Эрдоганга баш кошот. Үйлөнүү үлпөт тоюнда 6000ге жакын коноктордун катышуусу менен үйлөнүү үлпөт тою Мадана дүйүндө өткөзөт. Селжук менен Сүмейянын майрамдык залга чейинки айдап бараткан машинасы өтө жукуму. Анын үстүндө бирден бир кооздук бир тутам гиацинт болчу, тагыраак айтканда гүл. Үйлөнүү тоюнда колуктуу тараптан ошол кездеги премьер-министр Ахмад Давуд, ал эми күйөө бала тараптан куралдык күчтөрүнүн башкы штабынын ошол кездеги башчысы Хулиш Аскар күбө болушту. Никени Стамбулдун ошол кездеги мэри Кадыр Танбаш каттап, жаштарга досубуздун балдары биздин балдарыбыз деген жазуусу бар нике күбөлүгүн экс-президент Абдулла Гүл тапшырган. Режеп Тайып Эрдоган өз калоосун сүйлөп жатып, бири-бириңерге кам көргүлө, ошондо сүйүүңөр күчөйт деп калтырган. 2017 жылы Селжук Байрактар менен Сүмейя Эрдоган Канан Айбүка Байрактар аттуу кыздөө болушат. Түркиянын биринчи учкусуз чалгындоочу учкусуз учагы Кали Байкер Мине
2007-жылы Селчук байрактар АКШдан кайтып келгенде иштелип чыккан аппаратты Kali Group жана Байкер Technologies биргелешкен ишканасы Kali Байкер чыгарган. Ийгиликтүү сыноолордон кийин Түркиянын кургактык күчтөрүнүн командачылыгы тарабынан компания менен бир нече комплект пилотсуз учактарды сатып алуу боюнча келишим түзүлдү. Байкер макина дрондорун чет өлкөгө экспорт баштаган алгачкы түрк фирмасы болду. Азыркы учурда түрк мамлекетинен эң кирешелүү доход алып келүүчү ушул ТВ2 байрактар десе жаңылышпайбыз. Урматтуу YouTube каналынын каттоочулары жана достор, биз мындан дагы көптөгөн видеолорду жакшы чыгарганга аракет кылабыз. Андыктан бизди колдоп, жазылып, лайк басып коюңуздар.